Сол Илецктен келген мекендештердин 474 үй карантинине чыгарылды. Алардан 2 жолу анализ алынып, лабораториялык тастыктоолор жүргүзүлдү. Азыр аталган жерден келген 19 жаран обсервацияда калууда. Бардыгы болуп бүгүн 71 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Анын 55-и Сол Илецктен келгендер. Кеч түсү коронавирусту бүгүн 27 жараны жуктуруп алды. Учурдагы абал тууралуу кабарчыбыз Салабат Эркетаева кенен айтып берет. Спасибо всем медработникам. Марсбек мырзанын жумушка чыкканына бир аптадан ашып калды. Мындан бир ай мурда коронавирус илдетине чалдыгып, 19 күн бою жандандыруу бөлүмүндө жасалма дем алдыруу аппаратта жаткан болчу. Алгач рентген пневмония деп көрсөткөн. Көп өтпөй дене табы көтөрүлүп, абалы оорлошконун эстейт. Ал оорунун очогунда иштеп жүрүп, илдетти жуктуруп алганын айтты. Дененин баары ооруйт, сөөк ооруйт, муундары ооруйт. Даже ошол ордуман туруп, ушу жаткан жеримен туруп, столго отуруп тамак ише албай койдум да. Ошо жака жетпей аттым. Ошо отурган жеримен эле мындай жаткан жеримен эле жана башында аппаратты алып, кысарган сурап алар алып берет, анткени байланат да. Ошол жерден эле бир компот ушундай тамак кишинин табити так жоголуп кетет экен. Оорудан дарыланып, аман эсен калган жарандар бейтапканадан акырындык менен чыгып жатышат. Азыр абалы туруктуу деңизчи, бирок ооруканада өткөн күндөрүн унутушпайт. Дем жетпей тумчугуп баштаганы, көзгө үй бүлөмдүн жалгызсыраганы учурады дешет. Бул оору бар деп айтам. 3 күн температура болдум, уже третий день у меня была паника. Потом корко баштадым да. Температурам көтөрүлдү, башым ооруду, чыйрыктым. Температура, кашель, одышка болуп, ошондой состоянияда түштүк. Кийин жолдошум реанимацияга түшүп калды. Жандандыруу бөлүмүндө жатып, оор абалдагы бейтаптардын өпкөсү дал ушундай абалда. Коронавирустун кедергиси ушул. Бул башталышы эле. Мындан жаманы инфекция денеге киргени калыптанып, өнөкөт ооруларды козгошу толук ыктымал. Тотальное поражение. Ничего нет. Да, больной сейчас на этом находится. После этого вот динамика На 3 антибиотиках. на 2 антибиотиках. Вот. Бүгүн ооруканадан 71 бейтап чыкты. Бишкектен 55 болсо, басымдуусу Сол Илецктен келген мекендештер. Калганы Жалал Абад, Баткен жана Нарын облустарында. Бардыгы болуп, оорудан 898 бейтап айыгып чыкты. Өзүңөрдү сактагыла, масканы кийгиле, температураңар көтөрүлсө, жөтөлүп калсаңар, өзүңөрдүн акыбалыңар начар болуп калса, обязательно дарылегерлерге көрүнгүлө. Убакытты чойбой, жаңы эле башталганда эле ошондо эле келсеңер, аябай жакшы болот эле. Өзүңөргө дагы жакшы болот, бизге дагы дарыгерлерге кичине оңоюраак болот силерди дарылаганы. Анан дагы обязательно соблюдать личную гигиену. Азыркы учурда Сол Илецктен келген мекендештердин 19-у гана обсервацияда калды. Калган 470-тейи үйлөрүнө жөнөштү. Анын алдында алардан анкета толтурулуп, тиешелүү милдеттемелер коюлду. Алар эми 14 күндүк үй карантининде болушат. Бул убакыт аралыгында талаптарды аткарышпаса, тиешелүү чара көрүлөрүн Саламаттык сактоо министрлиги эскертет. Жергиликтүү медицина кызматкерлерине жана ички иштер кызматынын адистерине сотрудниктерине бүт маалыматтар берилет. Анткени ушул адрес боюнча могу жерде келген кишилер бар, ошолор көзөмөлдө туруш керек деп, ошол толук алгоритм менен иш алып барылат. Үй карантин шарттарын буза турган болсо, ал жерде жанакындай чара көрүлө турган жактар да бар да, жаза алып калышы мүмкүн деп, ошонун баарын түшүндүрмө берип туруп, анан жанакындай кое берилет. Үй карантинине чыккандар обсервацияда түшүнбөстүктөн улам келип чыккан чыры чатакка байланыштуу эмес. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекиген алгоритмдин негизинде кое берилишти. Буга дейри алардан 2 жолу анализ алынып, лабораториялык тастыктоолор жүргүзүлгөнү далил. Кечке атайын бригадалар жиберилип, ал жерде өзү баягы штаттык режимге өтүп иш алып бардык. Мына четинен бүгүн ошол жерге калгандары баары тең уже жеткизилет. Кече ошо Бишкек, Чүй жакын арадагыларга атайын транспорт менен жерине жеткизишкен.
бүгүнкү күнү бул жумуштар дагы улантылат. Кийинки келген биздин жарандар дагы эле ошол шарттуу түрдө бекитилген алгоритм менен иш алып барылат. Ал ортодо бүгүн 27 жаран коронавирус илдетин жуктуруп алганы тастыкталды. Басымдуусу Нарын облусунда 11 учур катталды. Калганы болсо Бишкек, Ош аймагында. Ал эми Соль Илецктен келген мекендештерден 3 жана Санкт-Петербургтан келген курсанттардын арасынан 3 жаңы учур аныкталды. Минтеп бир четинен илдет чыгып жаткан маалда айрымдар коронавирусу жок дегенин койбой келишет. Бул алардын сабатсыздыгынан кабар берип, инфекцияга кайдыгер мамилеси кооптуу деп дарыгерлер коңгуроо кагышууда. Вирус жок деген далилсиз кептерге ишенип эмес, үйдө обочолонуу туура кадам дешет. Бул оору бар оору. Муну көбү жок деп атышат. Жок, кагылып кетейиндер, бул оору бар оору. Бул даже 1965 жылы аныктама берилип коронавирус деп аты коюлган оору. Андан бери мындай өтө чоң орчундуу бизде эпидемия деп коет, пандемия деп коет. Ошондой акыбалга жете элек болчу да. Ар бир адам закон ченемдүү, өз милдетин аткара билсе, аткара алса, бул биздин жеңишибиз. Ушул тапта коронавирус илдети менен ооруканада 331 жаран күрөшүп жатат. Анын 6-оо жандандыруу бөлүмүндө жасалма дем алуу аппаратына туташкан. Дагы 12 жарандын абалы оор деп мүнөздөлүүдө. Айта кетсек, бир сутка ичинде 2211 лабораториялык изилдөө жүргүзүлдү. Илдетти жуктуруп алгандар менен байланышта болгондордун саны 6164кө жетти. Обсервацияда болсо 2154 жаран бар. Салбат Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.